Ильяс Бибосунов атындагы педагогикалык колледжи башталгыч класстын мугалимдерин даярдап келген окуу жай. Көбүнесе кыздар билим алган колледж алдыдагы жаз майрамын уюштурушуп, ага шаардагы баатыр энелерди, коомдук ишмер айымдарды, мугалимдерди баардык тармактагы эмгектенген аял затын чакырышкан. Алар үчүн ыр саптарын жаңыртышып, чакан концерттик программа уюштурушкан. Бизде баатыр энелерди чакырып, ошолор менен биргеликте ошо иш-чара жакшы деңгээлде өтсүн деген ниетте өткөрүп жаткандагыбыз. Бул ошол бизде өсүп келе жаткан жаш кыздар, жаш муундар жакшы ошо тарбия алып, жакшы насаат сөздөрүн укса деген ниетте ошол энелерден дагы чакырып ошо иш-чара өткөрүлүп жатат. Болочоктогу мугалимдер эки топко бөлүнүшүп 8 мартка арналган дегеле аял затына тиешелүү викториналык оюндарды уюштурушкан. Коомдо аял затынын орду эбегейсиз экендиги айтылып, өз иши, жүрүм туруму менен үлгү болгон айымдар студенттерге кеп кеңештерин беришти. Коомчулуктун өкүлдөрүн камтууга аракет кылып, бир топ айымдарыбыз менен чогуу ушул күнгө карата иш-чараны өткөрүп жатабыз. Коллективтерге даярдаган окуу жайдын коллективине терең ыраазычылык айтуу менен бирге жалпы айымдарды 8 март майрамы менен куттуктагым келет. Жаштарга жакшынакай ийгилик кылап, жакшы окугула, келечекте эл журтка кызмат кыла турган адамдар чыксын силерден деп, анан эми аялдар тарабынан эмгектин ардагерлери, жакшынакай эмгеги өткөн эл журтка кызмат кылган жакшынакай айымдар да бар экен. Аларды да жакшынакай майрамдар менен куттуктап, келечекте кыргыз элибиз ушул жакшынакай бир жашоого жетишип, эл катарлуу өнүккөн өлкөлөрдүн элиндей жакшы турмушта жашайлы деген үмүт тилектерди айтып атабыз. Эркин баарлашуу форматында өткөн иш-чара өз максатына жетип, катышуучулар бардык аял затын 8 март майрамдар менен куттукташты. Салтанат Керимкул кызы, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктарына.